Кыргызстандын жаштары кандай кыйынчылыктарга туш болушат? Алар эмне жөнүндө ойлонушат жана эмнелер аларды тынчсыздандырат деп ойлонуп калдык. Жаштарды баарынан мурда эмне тынчсыздандырат? Биз Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Ош, Талас облустарында жашаган 670 жаш инсандар арасында сурамжылоо жүргүздүк. 14 жаштан 28 жашка чейинки курактагы 670 жаш инсандар 52% айымдар, 48% эркектер. Сиздин оюңуз боюнча кайсы көйгөйлөр жаштар үчүн эң актуалдуу? Жумуштун жоктугу, кызматтарга жетүү мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу, сапаттуу билимдин жоктугу, өнүктүрүүчү курстардын жоктугу, маанилүү чечимдерге катышуу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу, конфликттердин чечиминин жоктугу, теңдиктин жоктугу. Жаштар бул көйгөйлөрдү чече алышабы? Ооба, жок. Эгер чече алат деп ойлосоңуз, аны кантип ишке ашыруу керек? Негизинен жергиликтүү бийликтерге кайрылса болот. Чындыгында жаштар өзүлөрү бириге алышат. Коомдук уюмдарга кайрылса болбойбу? Же болбосо жергиликтүү жана улуттук бийлик органдарына кайрылсачы? Бирок эмне тоскоол болуп жатат? Көпчүлүк адамдар жаштарда тажрыйбасы жок, кызыгы жок, колдоосу жок, үнү жок деп ойлошот. Анда муну өзгөртүү үчүн эмне кылуу керек? Ишенимдүү сүйлөө, компьютерди сабаттуу колдонуу, диалог куруу, критикалык ой жүгүртүү, укуктарды жана алардын кандайча иштегенин билүү, маалыматты туура колдонуу, каржылык жактан сабаттуу болуу, үй бүлөнү пландаштыра билүү керек. Жаштар көрүп турушат, жаштар билишет, жаштардын колунан келет. Аларга колдоо керек. Келгиле, колдойбуз. Сиз кантип колдоого даярсыз?